начар болгондор сөзсүз түрдө бар бул жашоодо. Бизден жакшылар Allah sizlerge beriptir, aksın bergile yaşağıla. Bizdin sizler menen işimiz yok. Bizden öydölör işimiz yok. Men işim yok, sen işin bolboş gerek. Büttü. Allah menen ortada olgon muamele boldu. Men kimge karayım? Özümden ıldıylarga karayım men. Oşolor menen dost bolom. Bay kedey menen dost болгондо эч качан психологиялык жагынан стабилдүү жашабайт бул инсан. Дайыма психологиялык жагынан кыйналып жашайт. Унутпагыла бул нерсени. Же өзүң менен тең болгондор менен бай болосуң, же ылдый болгон кечиресиң дос болосуң, же ылдый болгондор дос болосуң. Ошондо бактылуу жашайсың. Эгерде андай достук бар болсо, байдын үстүндөгү милдет ошол досторго байлыгын бөлүшүү, жардам берүү, түшүнүктүүбү? Милдет бөлүшөт, жардам бериш керек. Болбосо байлыгын аларга көп көрсөтпөш керек. Алар катарында жүрүш керек. Минген машинеси дагы, жашаган үйү дагы башкасы ошондой болуш керек, туугандар. Бул ошондой. Болбосо кыйын болот. Болбосо сага хасат болот. Болбосо сага жаман нерселер болот. Ошон үчүн байлардын көбүндө проблема бар, билесиздерби? Хасат проблемасы бар. Байлар эч кимге ишенбей калышты. Себеби баары байлыгын жулкунуу эле. Себеби өздөрү аксын бербейт. Байлыктын аксын бербейт. Маселе ошол жерде жатат. Зекетти туура берсек, садакаларды берип турсак, жардам берип турсак, Кудай Тааланын динине жумшасак, ошондо Аллах субхана таала сенин байлыгын сага берекелүү кылат. Көбөйтүп берет. Иншаллаху рахман. Демек, бул осияттан ала турган нерсе туугандар, дагы бир сөзү кайталайбыз. Өзүнүн өйдө болгондорго эч качан карабайбыз. Өзүбүздөн ылдый болгондорго эмне кылабыз? Карайбыз жана Аллах субхана таалага дайыма шүгүрчүлүктөрдү айтабыз. Я Rabbi, сага шүгүрлөр болсун деп. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.